Кутмандуу кеч кыздар. Бул жерде мен ушул видеону тартып жаткан себеби көпчүлүгү бизде товарлар барбы, мына товар барбы, анан кандай экен деп сурап калышат. Чтобы силер өзүңөр өзүң алдыңарча группада жооп бербей калса, изденип үйрөнүшкө бир жолун көрсөтөйүн. Мына Фаберлик деген приложенияны Play Market'ten скачать этип аласыңар. Мына жерде fail деген мындай значок чыгып калат. Анан могул жерде сол жакта мына 3 сызыкча турат. Ошол жерге бассаңар меню чыгат. Бул жерде мына вход болот. Входдо өзүңөр пароль менен, то есть номериңер менен пароль тересиңер. Телефон номер эмес, номер консультанта тересиңер и пароль. Андан кийин мына жерде бүтүн меню чыгат. Карасаңар, главная, регистрация, каталоги. Каталоги деген кирсеңер, электронный каталог бар. Көрүшкө да оңой ар бир баракта. Мисалы, каталог жаныңарда жок болсо ушу менен көрсөтсөңөр болот. Мына басабыз азыр каталог деген. Мына азырында бирөө бар, мына экинчиси да турат, көрдүңөрбү? Бул жаңы 18 марттан кийин каталог каласыңар. Бунда көрсөңөр болот. Мына жаңы каталогду карагыла. Сонун уже кийимдер чыга баштаптыр. Вот эмелер. Мен азыр загрузка болот, поэтому мен бунун баарын ачып көрсөтө бербейин. Вот, анан мына азыркы каталог учурдагы. Мына жерде бир дегенди бассаңар, страницаны бассаңар болот. Мисалы үчүн 15 страница окей кылсаңар, именно 15 страницага киресиңер. Мына сонун басып туруп, муну көтөрүп мына чоңойтуп көрсөңөр болот. Жакындан мына карап көрүп, чоңойтуп мынтип көрсөңөр болот. Бул каталоги деген жер. Ой, кечиресиңер, чыгып кеттим. Анан мына менюга кирсеңер, мына корзина деген жерден заказ кылсаңар болот. Мына плюсту басып туруп и артикул тере бересиңер. Андан кийин оформить кыла бересиңер. Бул корзина. Заказ деген жерге кирсеңер болот. Мына заказыңар. Кайсы заказыңар келди, оплачен, не оплачен баардыгы чыгат бул жерде. Андан кийин мына Фаберлик клубтан кандай силерде продукцияңар бар. Мисалы үчүн менде мына канча балл бар. Мыналар алса болот. Мыналарды ар түрдүү нерселер көрсөңөр болот. Булар заказ кошуп койсоң. Мой бизнес деген кирсеңер болот. Мына избранные заметки, настройки. Настройкага кирип туруп Россияны тандайсыңар. Эми силерге мына товарга көңүл бурайын деп атам. Товары дегенде мына басасыңар. Мына жерде көрүңөр, ассортимент чыгат. Бир разделге киресиңер. Мисалы, бүгүн аябай кремдер жөнүндө көп сөз болду. Ошо кремдерге кирели. Косметика деген басабыз. И мына макияж менен уход деп турат. Анан гигиеналар бар. Подарочный наборлор отдельно. Например, подарочный наборду бассак, бул жерде подарочный наборлор чыгат. Вот мына именно бул жерде Оферик, Сенсуэл деген, Дона Феличи деген, мына Beauty Lab, мына ар түрдүү подарочный набор ушул жерден тапсаңар болот. Так, эми бул жерде макияж жана уход. Уход деген жерде бул кароо деген, ушу уходду бассак, мына уход за лицом, уход за волосами, за руками, за телом, ушу баардык мына солнцезащитные средства. Жана солнцезащитный сураттыңар, азыр көрөлүчү бар экен. Вот, супер чыгыптыр, мына 315 сом крем чыгыптыр. Мына спрей для волос солнцезащитный чыгыптыр. Гель после загара. Молочко бар экен мына. Спрейлер чыгыптыр. Мына пока жанакы 50 SPF менен 30 SPF чыга эле экен. Бул жерде кайсыл бар экен? 30 бар экен. Мына 30 SPF для лица защитный. Мисалы, жана кайсыл крем сүйлөп атканбыз биз? Мына уход за лицом, дневной крем. Бизде суроо болуп жаткан баягы отбеливающий. Мына, кстати, морщин боюнча кирели. Мына ретинол. Мына кремдин мына баасы турат 629, 163 сом кэшбэк силерге кайтат. Баллын көрүп турасыңар, мына кичинекей болуп 5,83 деп озурайып турат. Ошол о продукцияны басабыз. Басканда мына грамм-прамдар чыгат. И теперь караңыздар, уменьшает видимость морщин. То есть мына тырыштардын көрүнүп турганы ошо көрүнбөй калат экен да, билгизбей калат экен. Выравнивает текстуру и тон кожи. Выравнивает деген тегиздейт деген, ушу терибизди тегиздеп, анан бирдей цвет берет. Тон деген бул беттин баягы түсү деген да. Анан предупреждает воспаление, раздражение. Ар кандай воспаление деген билебиз, бул сезгенүү жана раздражениени билебиз. Ушуларды алдын алат экен. Эң негизги бул ингредиент деп турат. Мына кандай эффект берет? Как витамин А. Витамин А өзү көбүгө аллергия берет да. Аябай бетти курутуп ташайт. Ошондуктан бул витамин А кошулган эмес, бирок витамин Ага окшоп аябай жакшы таасирин тийгизет. Кандай таасирин тийгизет экен бул крем? Майлуу жана проблемалуу кожаларга. Мына биздин баягы бетибиздеги баягы май чыгаруучу баягы бездер барго, ошол бездердин эмесин ишин нормалдаштырат экен. Кожаны тегиз, сыйкам, мындай жылтырабай жакшынакай кылып коет экен. Анан мына поралар, кара точкаларын тазалайт экен биздин кара точкалардан.
Сөзсүз бул обязательно кошуш керек экен. Медикаментозное лечение всех форм акне. То есть бул сөзсүз баягы бетибиздин бүдүр чыккандарга дарылоого бул сөзсүз кошулат экен бул. Эми зрелая кожа бул уже 30 жаштан кийин 35 жаштан кийин бет уже зрелая кожа деп коет. Составда мен беттин баягы астында коллаген мындай иштетип чыкканга жардам берет, иштеп чыкканга синтез деген иштеп чыгуу деген. Ошол коллаген деген бул именно терибиздин астыдагы бул атайын ушундай эме бар, биздин жипчелерге окшош бар, биздин терибизди кармап турат. Ошолор майда тырыштар жазат экен, мелкий морщинканы тегиздейт дейт. Көпкө чейин колдонгон болсом эмне кылат дейт, терибизди калың кылып баштайт экен. Мына фотостарение түнү колдонсо кечинде биздин кожабызды именно күндүн нуру тийгендиктен каарыганын алдын алат экен. Мына өлүп калган клеткаларды мындай чыкканга жардам берет экен. Мына отшелушивание деген бул именно бетибиздин катмары эски клеткалардын ажырашына жардам берет экен. Анан жаңы клетка пайда болгонго жардам берет экен. Беттин түсүнө жакшыртат экен. Кожабыз жашарып, эс алып калгандай болот экен. Кожаны мына даже осветлять кылат экен, көрдүңүзбү? Мындай гиперпигментация дейт, өтө чоң баягынакай ар кандай эмелер пайда болот го бетте, дактар, ошолор жокканга жардам берет экен. Ушул азыркы составда кошулган аралиат самфира деген ретинолго салыштырмалуу мына кожаны раздражать кылбайт экен, и кургатпайт экен. И тургор деген бул кожанын баягы эмеси, упругий деген жери да, мындай пышык кармаган өзүнө. Мындай шалбырап, бошошуп, баягындай шалпыйбайт да, мындай баягынакай шалдырабайт да кожа. Подтянутый болот да. Баягы спортсмендердин кожасы тартылып турат го, ошентип тартылып турат экен да, тургор кожа. И морщиналар, мына тырыштар азыраак көрүнөт, и бетте дактар азаят экен. Бетте дактар агарып жоголот. Так, составын көрсөңөр болот. Мына составды эми түшүнбөйбүз. Бирок мына отзывды сөз мына бассаңар, посмотреть все, мына баардык морщиналар турат мына. Кантип жазылат, то есть баардык отзывдар турат. Ошол морщиналарды кантип байкай баштадым дейт. Ар түрдүү кремдер койсом туура келбейт дейт. Именно от морщин изилдеп дейт, ушуну таптым дейт. Сразу ом деген эффект болду дейт, сүйүнүп кеттим дейт. Мен корктум дейт, 45-50 жашка таасир кылабы деп. Бирок мен 31 жаштамын дейт, аябай сонун дейт, жашарып калдым дейт. Ушунчалык сонун дейт. Мына черный точкалар азая баштаптыр. Мына сухой кожага таасир этпей койт деп корктум дейт. Сухой кожа 61 жашта колдонуптур мына. 34 жаштагы, 55 жаштагы, мына 39 жаштагылар баардык колдонушуп аябай сонун дейт атат. Ошол кыздар ушул кремди алып, бул жерде баардык кремдерде мына ар бири кирип таанышып чыксаңар болот. Мына пробный образецтер бар, мына скраб пилингдер деген бар, сывороткаларга кирсеңер болот, маскаларга кирип кирсеңер болот. Ошонун баарын көрүп таанышсаңар болот колуңар бошогондо. Ийгилик каалайм кыздар, саламатта болгула.